бул деген биткоин миллионер болсо керек, жок дегенде бир 200-300 эфири болсо керек деп ойлойбуз да. Биржада 30 сом, 50 сом деп коелучу, 50 сом турса, булар офиске барсаңыз, ошол эле токенди 150 сомго сатат. Бизге могул виртуалдык соода дүйнөгө жаңы кирип атат. Бизге андан бетер жаңы болуп атат. Биткойндун максаты эч бир адамга, эч бир өлкөгө көз карандысыз валюта деген, цифровой валюта. Криптовалюта долларга же болбосо алтынга же башка акцияларга байланган эмес. Трамп там отказ берип, жок, биз биз ойлонуп көрдүк, болбой калат экен деп айтты дегичекти, ошо 40ка түшөт. Банкоматтын алдындагы 4 цифраны паролду терип алышты билбесең, анда кантип бул жакты, бул дүйнөнү өздөштүрөсүң деген кеп да. Андай токенди сөкөйсү отуруп 10-15 долларга бир көп болсо 20 мүнөттүн ичинде жасап чыгабыз да. Сен козу берип Феррари ала албайсың да. Туура. Мунусу скам, бул мошенник, мунусу жакшы нерсе дегенди билиш үчүн хотя бы базовый түшүнүк керек да. Суши жасаса деле, пицца жасаса деле, казанда акса плов болуп калат дегендей. Биздин мошенниктерчи, биздин шылымдар криптовалюта менен кылабы, башка менен кылабы, аягы келип эле анысы финансовый пирамида болуп калат да. Азыр Инстаграмды жандырсаң деле, Фейсбукту жандырсаң деле, YouTubeга кирсең деле жердин баары жана Исрадин деген MCN коинди ээлеринин бири деген шылуум болуп атпайбы камалган. Анан мен ошол Исрадинди көрдүм, анан кийин Исрадин бир баланы мушташка чакырыптыр. Ал ушул Жолдубек деген жигит. Анан неге мушташка чакырды, неге мен мушташам деп атат деп, анан 1,5 сааттык экөөнүн каймай чыккан видеолорун көрүп чыгып, анан ошондо түшүндүм да, көрсө бул Жолдубек деген өзү бир чөйрөдө популярдуу жигит экен. YouTube каналы бар экен. Ал жерде жанагы MCN коин, андан мурдагы дагы бир чыккан TIF коин дегендердин баардыгын жиликтеп, иликтеп, бул деген болбойт, көзүңөрдү чоң ачкыла, алданбагыла, анткени мындай деп айтып берген жигит экен да. Анан биз дагы ушул MCN коин жөнүндө биздин журналисттер иликтеп чыгып көрсөткөндөн кийин бир нерсени айтып берейин дедик. Негизи өзү бул криптовалюта дүйнөгө таралып, анын бир топ валюталар болуп атпайбы ал жердечи. Эң эле аксакалы деп коебузбу, эң эле атактуусу деп коебузбу, биткоинден баштап эфириум, анан башка. Ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Болушунча жөнөкөй, болушунча жалпак тилде сүйлөшөбүз. Жолдубек менен сүйлөшүп отурсаң, мындай татаал терминдерди көп айтат. Токен, блокчейн, смарт контракт, анан кийин дагы бир топ. Мен ушул сөзүм жанагы MCN коин алабыз, анан кийин миллионер, миллиардер болобуз деген пенсионерлерге, андан тышкары жаңы өсүп келаткан жаш муунга, жаш балдарга жеткиликтүү болсун, мүмкүн болушунча алданбасын деген ниет болду. Ошон үчүн биз могул криптовалюта чөйрөсүн, анын табиятын сүйлөшүп болушунча ачып бергенге аракет кылабыз. Убактыңар болсо аягына чейин көргүлө, комментарий жазгыла. Анан Медиахаб мындан ары дагы ушундай биз финансылык шылуумдук боюнча көп эле чыгарып келет эмеспиз, бийликтөөлөрдү, факт чектерди. Мындан ары дагы ишмердигибизди күчөтүп, дагы ушундай билген адамдар менен биргеликте ашкерелеп турганга аракет кылабыз жана сиздерден дагы күмөндүү ушундай продукциялар тууралуу каттарды күтөбүз. Эмесе баштадык. Жолдубек деген ким болгон деп айтып берсек. Комментарийлерин окусаң абдан кызык. Жолдубекти сөгүп аткан, сендей бузуку, сен деген байын деп атсак, алдыбыздан туурабыздан чагалы ит кутасың дейт. Анан бир комментарий жакты мага. Мен сенин атыңды да атагым келбейт дейт да. Шундай таттуу кыялдарына, таттуу тилектерине шундай бир сен не коюп ийдиң иши кылып, сенин атыңды атагысы келбейт мындай. Сени тааныбаган, билбеген эле адамдар. Ошол Жолдубек мына ушул эмне болду аягы? Ушу Жолдубектин айтканы төп чыкты. Бул албетте биз Медиахаб MCN коинди бир айдан ашык, 2 айга жакын убакыттан бери иликтеп келатканбыз. Сен андан мурда дагы айтып чыккан экенсиң.
Андан мурда дагы эскерткен экенсиң. Өзүң жөнүндө айтып тааныштырып кетпейлиби кичине? Метели. Саламатсыздарбы? Алибекевичке рахмат. Ушундай сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атканыңыздарга. Сен сүйлө, биз угалы. Эми мен өзүм фамилиям Абдысатаров, атым Жолдубек. Өзү Нарын областынын Кулун уулум деп коелу, аяк келин не обязательно. Ошо жөнөкөй эле жаранбыз. Өтө эле байдын деле баласы эмесмин, өзүм деле бай эмесмин. Жөнөкөй эле жаран. Убагында чет жактарда көп жүрдүк. 4 жылдан ашык чет жакта жүрдүм. Эми Каерде? Россияда жүрдүм 3 жыл. 1 жыл. Не иш кылдың? Жөнөкөй эле иш. Жөнөкөй иштеген. Эл катары эле курьер болуп иштедим, складта иштедим, магазинде Курьер иштедим. тамак ташыган, тиги продукт. Иштеп эле жүрөт го, Яндексте иштеп, ошондой эле иштедим. Эми мигранттын жашоосу ошол да. Мигрант түшүнөт дегендей эле, мигрант жашоосу ошол эле. Складта жүк түшүрөбү. Ооба. Жүк түшүрүп, жүктөрдү тизесиз, жүктөрдү эметесиз, ташыйсыз ары бери. Складта эмне жумуш кыл десе ошону кыласыз да. Мигрант да ошол. Анан 1 жыл эмес эми. 1 жылга жетпеген убакыт где-то 7 айдай эмеде болдум. Великобританияда, Улуу Британия. Ал жакта айыл чарбада иштедим. Бул именно жанагындай козу карын айдагандар, помидор, огурец айдагандарда иштедик, клубникада да иштедик. Анан бияка келип ошо негизги. Анан бияка келип анан тиги байым дегендер калдым тасыпасың. Аларга бут тосуп салдым эми. Ал жагын эми айтып берейин. Эми негизи бул ишим именно ушул. Азыр эмне иш кыласың? Азырбы? Азыр эми жөнөкөй эле жеке ишкер. Ошондой айыл чарба продукциясын өндүрөбүз. Базилик. Базилик өстүрүп, аны таратасың. Таратам магазиндерге. Магазиндерге дейм, имеется в виду кофейняларга. Кофейняларда, Аттарын атап койсом болобу? Атайбы? Капита, Беладжо, Бубликтерден барып жесеңиздер болот. Барып кетиңиздер. Базиликтен жасалган тамактарды. Эмнеге мисалы биз ойлойбуз да, Жолдубек өзү ишенимсиз мондай криптолорду сындап атса, ал демек ишенимдүү өлөрүнө акча салып койду болуш керек. Бул деген биткоин миллионер болсо керек. Жок дегенде бир 200-300 эфири болсо керек деп ойлойбуз да. Жөн, антип ойлогонуңуздарга рахмат. Бирок негизи эме деген жакшы сөз бар крипторынокто. Көбүнчөсү криптовалютадан кантип акча табам эмес, криптовалюта сатып алган кантип акчадан табам деген суроо көп деп. Кантип акчаны табам? Криптовалюта сатып алыш үчүн кантип акча табам? Анткени 1 биткоиниң азыр 96 000 болуп турат. Да. Өткөндө 108ге чейин чыкты. Анан ошондуктан эми бул жерде эми ошо максатыбыз биринчи акча бир источник табылып, андан кийин салабызго деген ойдобуз да биз деле. Сатошиге деле акча таба элексиң жок дегенде. Сатошиге деле кыйрат акча таба элекпиз. Но убагында бирке биткоин эфирлерден алгам, когда мигрант болуп иштеп жүргөндө. Чогулткан акчаларым ошол жака чогулткан. Анан кийин бияка келген кезде ишке салыш керек болгондо баарын сатып салдым да бир сөзгө. Демек, мындан келди. Сен деле электрондук акчага караганда, виртуалдык акчага караганда реалдуу секторго ишене турбайсың да? Эми ал базилик өссө, мен аны кесип көрсөм, анан акчаны алсам, кичине коопсузураак болот деген. Ал жагы да коопсузураак да. Мисалы эми бул элестетем, биткоиндун эртең канча болоорун билбейсиң да, эч ким билбейт аны. Анан аяк акча салып коюп башка учурда эмне иш кылат? Ал да кыйын болуп калат да. Жана кинода айткандай, эч ким медленно байыгысы келбейт дегендей эле, жай байыгысы келбейт. Ал бат байыганды жакшы көрөт дегендей. Бизнес кылсаң, бул жеке ишкерчилик ошондой да. Акырындык менен күнүмдүк жашоодон башталып, анан эгерде жакшы өздөштүрсөң, анан чоңоюп кетесиң дегендей. Биз Жолдобек экөөбүз бир аз мурда эле ошол криптовалюта жөнүндө кино көргөнбүз. Анан бир программист бар экен, программист элестетиле $400,000 алдырып ийиптир ал жака. Шыгылып ал өзүнчө история. Анын алдында биткоин жөнүндө, башкалар жөнүндө жиликтеп, майдараак сүйлөшөрдүн алдында жана MCN коин жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Буларга каршы туруп, алдамчы деп эскерткендердин эң эффективдүүсү сен экенсиң да. Анан эмнелери менен алдамчы экенине көзүң жетти. Кыскача. Негизгиси, эң биринчиси. Мен да оймойт бирок. Эң негизги мен караган нерсе бул жетекчилери ким чыгаргандыгы.
вопрос да. Бегмат Мухтар уулу деген ал мурда кийин Тифкоин тоже ушундай аферасында иштеген, ал жерде иштеп. И ошол жердеги адамдардын Нурлан Айтыбаевдин айтуусу боюнча Бегмат ошол элдин Тифкоинда $30,000 урдап кетип, Кыргызстандан ошо MCN коинду ачкан да. Ушундай Нурлан Айтыбаевдин айткан сөзү бар да. Анан эми ал калпы чынбы нюсуйт, но ошо тиги Бегмат Мухтар уулу ошол жерде иштегендиги. Тифкоинге тиешеси бар. Да. Тифкоин дагы алдап сыздаткан. Да. Көп. Даже азыр деле менин комментариямда жүрөт. Вот биз Тифкоинго үй салып койдук элек. Оказывается, жок. Үйүн сатып, акчасын Тифкоинго салып койгон. Да. Машинемди салып койгом дегени көп канчасы. Мисалы даже бир пример бар. Бир бала мигрант болуп иштеп жүрүп, бир мерс сатып алганга бир 600,000 сом чогултуп келет да. Анан ал мерс сатып алып, анан кийин ал мерсти башкага сатып, анан машина алып сатып иштеп кетет да акырындык мененчи. Анан ошентип ошол бир мерстен баштаган акчасы баягы 3-4 мерске жетип калган дейт ошол кезде. Анан бул Тифкоиндагылар ар жагынан чыгып, бер жагынан чыгып атып, ошо 4 мерстин акчасын алып коюшкан да. Баш аягы 3 миллионго жакын. 3 миллион. Бул жерде дагы бир Facebook'та бирөө жазат. Бирөө Россияда иштеген баласынан 2 миллион сомун которуп ийиптир MCN коинге деп. Иши кылып артында турган кишилер күмөндүү. Имеется создательдер, ошо башында турган. Негиздегендер. Анан андан тышкары эми крипто рынокто баягы биз анализ кылабыз да, негизи криптовалютаны. Анан анализ кылганда мен сизге эфирден тышкары айтып берейин аны. Мында публично айтканга болбойт да. Неге? Жок, элден эмне жашырабыз? Элден эмес, ал именно биз айткан нерсени эртеңки күнү мошенниктер кармап алып, ушунусун Жолдубек айтпадыбы деп, ошону биринчи орунга коюп башташат да. Анткени Тифкоинде ушул болгон да. Мисалы, Тифкоинде башында сайты жок болчу, блокчейнде там информациясы жок болчу, CoinMarketCap'ка чыгышкан эмес. Анан мен айтам да чыгып алып, вот булар сайты жок, CoinMarketCap'та жок, тиги нормальный эме информация жазылган эмес десе, бир айдан кийин сайт жасап башташты. Жасай калат да. Вот биздики жаза албай аткан, ал Жолдубек айта берет. Эртең күнү CoinMarketCap'ка чыгат, ой Жолдубек айта берет, биз сыйта эле чыккан атканбыз дейт да. Анан негизги ошол бир пункт бар. Потом айтып берем, ошол пункт буларда да жок да. Жолдубек жол көрсөтүп койбойн деп атат. Ошону көргөзбөш керек негизичи. Главный пункт болуп эсептелет криптовалюта боюнча. Анан ошол пункт жок. Биздин Кыргызстандан чыгарган токендин бардыгы ошол пунктка как бы мындай өтө көз чаптырбайт десек болот да. Анан биз журналисттерге, коомчулукка мындай дуу этип чыгып аткан учуру бул болду да. Бир MCN коин алсаңар 2 айдан кийин $1000 болот. Жарым жылдан кийин дейт $100,000 болот дейт. Анан 1 жылдан кийин миллион болот дейт. Анан дагы кете берет. Бир видеосунан көрдүм, биз деген биткоинди басып өтөбүз дейт. 16 жылдык тарыхы бар бул дүйнөгө караган биткоинди мындай пыр эле басып өткөн. Анан мен мындай дароо көңүлүмдү бурдурган ор койгон нерселер. Анан кийин айтты бирөө. Бизге дейт иш чарабызга Трамптын күйөө баласы Кушнер Трамп келет экен дейт. Кушнер Трамп дейт. Эми ал күйөө баласын тиги кайнатасынын фамилиясына жаздырып койду да. Анан Кушнер деген күйөө баласы бар, бирок ал келет деген ошол калп да. Илон Маск байлап койду. Анан дагы бир видеосунда эң кызыктуусу, биз Илон Маск дагы биз менен партнер дегендей айтты. Анан Тесланын бирдемкеси чалды бизге дейт. Менеджери чалды. Менеджер чалды дейт бизге. Анан биздин MCN коин Теслага байланат деп атпайбы? Мындайча айтканда акылга сыйбайт. Акылга сыйбайт. Тесланын өзүнүн акциясы бар. Тесланын ээси Илон Масктын өзү баягы реклама кылган Dogecoin деген криптовалютасы бар туурабы, ал такыр башка, бирок ошентип байлап атат. Анан биздин иш чараларыбызды президент колдоп атат деп дагы айтып атышат. Анан Ташиев өзү текшерип көргөн деген. Текшерип анан кийин мындай уруксат берген деген дагы маалыматтарды таратышыптыр да. Шыгылып ушунун баардыгы бул калп да дегенге түздөн түзсө. Дагы эмнеси? Анан андан тышкаркысы иштөө эмеси. Кандай схемасы же болбосо. Криптовалютага эч тиешеси жок, эч бир криптовалюта иштебейт. Тигини чакырып кел, тиги салсын, бул салсын.
лидерлер болот деген ушундук болбойт да, айлык берет. Анан еще булардын бир калпы бар экен. Биз Байбит биржасына киребиз. Анан ким ушу Байбит биржасына киргечекте там канча бир энный суммада салып койсо, Байбит өзү лично ошол кишилерге ай сайын там канча бир сомдон айлык берип турат деп. Андан кийин Binance'га киребиз, Байбиттен кийин. И то же самое, Binance ар бирине акча берип турат. Бир анекдот бар эле, кимдир бирөөлөр суши жасаса деле, пицца жасаса деле, казанда акса плов болуп калат дегендей, биздин мошенниктерчи, биздин шылымдар криптовалюта менен кылабы, башка менен кылабы, аягы келип эле анысы финансовый пирамида болуп калат да. Артыңан паланча адамды тартып кел, анан кийин моундай кылып кел депчи. Жанагы MCN коиндики деле ушундай да. Ушундай эле да. Сатылганда болот, анан лидериң болот, анан тигиниң болот, мунуң болот депчи. Определенный адам, мисалы, лидер болуп иштейм десең, ошону точно билбейт экенмин, но бирок айтып атышканда, лидер болуп иштейм десең, там канча бир сумма бересиң. Например, то ли 100 000 сомго токен сатып аласың, и сен лидер болосуң. Лидер болгондон кийин ошо сен кишилерди чакырып келе бересиң. И айтышкан, что 200 000 сом бирөө алып келип салса, лидер 50 000 сомун алат. То есть тиги группа чаттарда лидерлер колдойбуз деп бекер иштеди деп атпайбы? Азыркы күндө ким бекер иштейт? Эч ким иштебейт да. Мен айтып атам, андай эле эжекелер бекер иштесеңер менин фермага келип иштебеңилерчи. Менде деги канча жумушчу керек болуп атат десе болчу. Ошондой эле да. Ал акылга сыйбаган иш да ал жагычы. То есть ушул факторлор эле уже адамды мындай ойлонбой бияка жолобош керек десе болот да. Анан ошентип ызы-чуусун чыгарып атканыңда анан ким жана Исрайдин деген жигит менен дебатка чыктыңар, интернетке чыктык. Ал историяда мындай болду да эми. Биз Кайрат Кенжебаев менен Стоп Беспредел каналы экөөбүз сүйлөшүп турчубуз, биз байланышта болчубуз. Анан жайында бир чалды. Менин эжекелерим ушундай ошол жакта иштеп атышыптыр. Мен аларга түшүндүрсөм түшүнбөйт атат. Кайра. Да, түшүндүрүп койчу деп. Анан я сурап атпайм, чо как деп эметсем, ал өзү айтып берди биринчи. Там Кайрат бекеч, булар там сомго байланган деди, алтынга байланган деди депчи. Андан кийин мен кайра блокчейн образовательден кирип карап, ошонун транзакцияларын эмелерин текшерип, биржада баасын текшерсем, ошол кезде где-то то ли 30 сом беле, то ли 50 сом беле ушундай болчу да. А булар офисинде 150 сомдон сатып аткан. То есть элестетпейсизби? Биржада 30 сом, 50 сом деп коелучу, 50 сом турса, булар офиске барсаңыз, ошол эле токенди 150 сомго сатат. А сиз айтасыз да, мен биржадан эле алып алам десеңиз, сизге айтат, анда жанагындай айлык, бонус, промоушендарга кошулбай аласың сен дейт. То есть ким ошого тиги жанагы пирамидный схемасына кошулуш үчүн жанагындай 150 сомдон алыш керек да. Ал жанагы пенсионер апалар сен кинде болгон CoinMarketCap'ты ачып, же Binance'ты ачып, же Mex'те катталганбыз деп атпайбы, булар? Mex'ты ачып көрүп, ай, балам бу жерде деген 3 эсе аз турбайбы акчасы деп карабайт да. Карабайт да, билбейт да, даже ал каякта экенин да билишпейт да. Бул каяктан сатылат, каяктан акча кантип көбөйөт, табиятын билбейт, туура? Табиятын билбейт. Еще плюс еще жакында эле жана Исрайдын кармалды баасы 30 сомго түшүп кетти деп аттык го. Деп атсак чатта бир эже жүрөт. Ай, кече эле 200 сом деп атпады эле офисте. Каяктан 30 сомду айтып атасыңар деп. Ай, эже түшүп кетпедиңиз, коглачы калбай атпай дейт го. Кече эле 200 сом деп эле. То есть ал адам даже билген эмес да, ошо түшүп кеткен. Көргөн да эмес. Ал нерсенин бар экенинен дагы кабары жок болушу мүмкүн. Мисалы бизде базар дегенди, бул эми базар да, ошол CoinMarketCap деген базар, Токмоктун мал базары деген сыяктуу эле интернеттеги мындай биржаларды базар, электрондук акчанын базары. Же болбосо акциянын базары. Андай базар бар экенин билет. Биз деген базар десе, Дордойду элестетебиз, базар десе тиги Ош базарды элестетебиз же башка сыяктуу. Анан мындай твердый баа болот. Анан ал деген бүгүн 200 сом болуп турган коюң, эртең 30 сом болуп калбайт. Бул биз ошого көнгөнбүз да. Бизге могул виртуалдык соода дүнүйөгө жаңы кирип атат. Бизге андан бетер жаңы болуп атат деген. Бизге 17ден араң баштап кирип. Экөөбүз бу жерде отурганыбыздын себеби да ушул, ушуну түшүндүрүп берейин. Анан
адамдар азыр бул криптовалютаң деген болбогон нерсе турбайбы, окуй мындан алысыраак эле жүрөлү деп ойлошу мүмкүн. Бирок мунун өзү мыйзамсыз эмес экени, мунун өзү дүйнөгө кеңири жайылып атканы болгону, муну түшүнүп иштей алса, кандайдыр бир акча тапса болорун, бирок күйүп калса дагы болорун түшүндүрүп бергибиз келип атат да. Анан кошумчалай айта кетейин. Азыр мисалы когда мен ошол башынан чыгып айтып баштаган кезде элдин көбү комментарийде жазып эле Жолдубек сен каалайсың каалабайсың бул бизге келет депчи. Типа интернет келгенде эле бул бизге келет цифровой акча дейшип. То есть имеется в виду алар мындай айтчу да, типа мен бүт крипто рынокты мен бир чоң зло буга жолобогула деп аткандай элестетип алып атышат да. Цивилизацияга каршы чыгып атат Жолдубек. Ошондой эле. Анан негизинде мен мисалы каршы эмесмин. Наоборот, мен бияка аябай мындай интерес менен карайм да крипто. Анткени сен өзүң токен жасадың деп атпайсыңбы? Эми ал экспериментальный токен. Ошо эксперименталдык да, эмнеси болсо дагы эксперименталдык токен жасапсың. Эми мен чыгып алып элдерге алгыла деген жокмун. Бирок эми ал жагынан мисалы программист катары эсептесе болот. Мисалы Solidity деген язык бар да. Анын общий документациясы бар. Общий Solidity Docs сайтында общий документация бар. Ошол жерден окусаңыз болот да. Ар бир функция эмнеге жооп берет. Ичинде смарт контрактта бул функция эмнеге жооп берет. Ал функцияны кайсы убакта колдонсо болот. Иши кылып сен жана программалоо тилин үйрөнүп, именно Solidity тилин үйрөнүп атып, анан кийин жасап көрөйүнчү, үй тапшырмасын аткарып дегендей эле кылыш керек да. Кылыпсың. Иши кылып Жолдубек цивилизацияга каршы эмес, бул абдан каршы крипто дүйнөсүнө. Анан ошентип каршы чыктың, анан дебатыңар болду, ал сени мушташка чакырды, анан сен келбей койдуң, анан кийин мына Жолдубек коркуп келбей койду деп дагы чыгарды. Сен болсо айттың, мен сен менен мушташамбы, мен акмак боломбу, ким болом? Мунун өзү сенин алдамчы экениңди жокко чыгарбайт. Натыйжада ал ишмердиги шылуундук экени далилденди. Азыр камакта, өзү мойнуна алды башкысы. Анан элдин акчасын кайтарып бере албайм деди. Ички иштер министрлигинин өкүлү белгилүү бир бөлүгүн кайтарып бердик деди. Эми ал кийинки иштер да. Болгону биз сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болбой, мындан ары дагы ушундай криптовалюталар менен сунуш болсо, кантип иштесе болот, каяктан үйрөнсө болот, ушул жөнүндө кеп курсак. Эми негизи айтарда мурда ошол жана криптовалюта рыногунда өзү баш аягы мен санашым боюнча бир 10го жакын мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бар да акча тапканга. Сиз мисалы ошол трейдинг кылсаңыз болот, пул ликвидность жасасаңыз болот, стейкинг кылсаңыз болот, же болбосо майнинг этсеңиз болот, же жөн гана обмен кылсаңыз болот да. Дагы ушундай немелер, мүмкүнчүлүктөр көп. Алардын баарын бүгүн айта келсе, мисалы мен чыгып алып, сиз Алибайга стейкинг кылыңыз десем, элдин баары бул Жолдубек пирамида куруп алганбы дейт да. То есть элде баягыча айтканда бир сөз менен айтканда ушундай пирамидалардын арты менен сөз ошол нерсе жаман аттуу болуп калган да. Азыр деле ошол жана блогерлер тартып атат го. MCN coin улам туурашыпчы. Ошол жерде деле алар бүт эле коштолуп атат да, баягы биткоинди ошо элечи. То есть мен биткоин алып депчи, бирок ошол эле учурда биткоин андан жаман аттыга коңгону менен, бирок ал жерде эме болуп атпайбы? Технология бар болуп атпайбы дейт. Эми айтайын дегенчи. Криптовалюта кызыккандардын баардыгы эң алгачкы эле Google'га биткоин деп тегет. Себеби дегенде бул ушул тушта эң кымбат валюта мына азыр 96.230 деп ар түрдүү өсө берет. 96 биз сүйлөшүп атканда да өсүп турат. Биткоин 2009-жылы ушул чыгарылган. Эсимде мен 2016-жылы бир кесиптешим менен сүйлөшүп турсак, биткоин көтөрүлүп атат деп $13,000 дароо эле $20,000 чыгып кетти да. Декабрга чыгып тамашаладык да. Ошо кыштын күнү болчу. Бирибиз тамашаладык да, алып койбойлу. Анан мен эме ишенбедим да. Бүгүн $20,000 болсо, эртең $20 түшүп калышы мүмкүн деп. Себеби дегенде биткоин андан мурда
көтөрүлүп туруп анан түшкөн ушундай жана волатильный деп коет да буларды, мындай баасы туруктуу эмес, мындай секирип турат. Ошентип алган эмесмин. Анан кийин $60,000 чыгып бир топко кармалып турду го. Кийинки 21-де. Ошондо ошо коллегам тамашалайт. Баягыда алып койсок болмок экен. 20,000ге мисалы бир биткоин алып койсок, азыр 60,000 болмок дейт да. Мен ага айттым да. Дос, сен 20,000ге бир биткоин алсаң, ал 30,000ге чыкканда сразу сатып эмексиң. Ал жагы бар. Себеби биз адамдын жарымы өсөт деп ишенгенмен жарымы кой деп эме кылат да. Страхи эме болот. Мындан келди жанагы пенсионерлер апалар. Предположим да. Бир MCN коинди 200 сомдон сатып алып, анан кийин кайсы бир убакыттан кийин бир чоңураак акча болгондо баары бирге сатып жибек. Анан силер миллионер болосуңар, мынанчага чыгат дегенге эч ким жетпейт да. Жетпейт. Ошон үчүн бу жерде жанагы биткоинди азыр 20,000 сом, мурда $20,000 сатып алгандар деле азыр 96,000 болгонго чейинки кармап отурмак эмес. Бул нерсе талкууласак көп эме, жанагы мисалы деле эме болду го. Еще плюс андан тышкаркысы. Мисалы ошол кезде $20,000 чыккандан кийинкисинде 4кө чейин түштү. Кайра $4,000 чейин түштү. Потом кайра 70,000ге чыкты. Анан кайра $16,000 түшүп калды го. Былтыр. Эмеде. Баягы FTX биржасы кулаганда, это когда вот 22-жылы ноябрь айында. Мошенничество болгондочу. Ооба. То есть все равно вот этот волатильность кайра түштү, анан мына кайра көтөрүлүп кечээ жакында Трамп президент болуп шайлангандан кийин 110 обновление. 108 десек болот. 100дөн ашты да, бул эми рекорд да. 100дөн ашпары, анан кийин кайра берилди. Эмнеге себеби дегенде Трамп мурда криптовалютага мындай ишенбөөчүлүк менен карачу. Анан азыр криптовалюта тууралуу сөз кылып, ишенимин билдирип атат. Анын үстүнө анын жанында криптовалютаны колдогон, жылоологон Илон Маск да бар. Технологиянын эмеси, инноватор деп койсо болобу, кандай дейсиз болот. Технологиянын көбүн ошондон башталган болуп калат го. Даже жасалма интеллект дагычы. Анан криптовалютанын табиятында мындай адамдар ишеним арткан стабилдүү нерселерге шек туулганда же дүйнөдө стабилдүүлүк болбой калганда криптовалюта өсөт да демейдичи. Согуш болсо имеется в виду ошого жараша эмес. Мисалы жанагы инфляцияга байланыштуу, доллардын күчү кетет экен, анткени мен долларды мени сактап не кылам, андан көрө криптовалюта алып коем деп ойлонот адамдарчы. Жана эмеде да болду го. Мисалы биткоинди негизи S&P 500 эмеси индексине ээрчийт деп айтат да көбүнчөсүндө. Мисалы, когда рынок плохой болуп баратканда S&P 500тон алышып биткоинге салышат. А когда тиги ылдый түшүп, баягы эме определенный эмеге жеткенде биткоинден алып тияка салат. В итоге график мындай S&P 500 ээрчигендей болуп калат да. Жолдобек айтып аткан S&P 500 деген бул жанагы акциялар бар го. Акциялардын чогулган дүкөнү деп койсок да болот, магазин деп койсок да болот, ошондой да. Индекс. Мисалы Apple'дын акциясы, Tesla'нын акциясы, Buğday'дын акциясы баардык эмелердин чогулган көрсөткүчтөрү. Дегеним ошол да, жанагындай стабилдүү нерселерге шек туула баштаганда биткоиндин эмеси көтөрүлөт, курсу көтөрүлөт. Анткени биткоинди эч бир мамлекет көзөмөлдөбөйт. Аны бир мамлекетке басып чыгарбайт, ал деген колго кармалбайт. Болгону сен айтып атасың 21 миллион Общий количество биткоинде белгиленип койгон, изначально. Башында жазып аткан. Это инфляцияга каршы жасалган нерсе да. Мисалы сом деле инфляцияга, доллар деле инфляцияга неме го.
душар деп койсок болобу, душар го. Аны чыгарган сайын, общий количество көбөйгөн сайын анын баркы кетет да. Куну кетет деп койчу эле кыргызча. Тигинде ошол общий количество 21 миллион менен ограничен. Канча адам колдонгон сайын ал тескери кетпей, эми вот баасынын өскөнүн бир тарабы да ошондон да. Ошо баркы көтөрүлүп турганын негизи. Мисалы биткоин атактуу болгон сайын аны көп адамдар сатып ала баштайт да, Ооба. Кызыга баштайт, көптөрү реклама болуп жайылат. Анан бирок сатып алган сайын, канчалык сатып алганы менен же канчалык жана майнинг кылып иштеп тапканы менен мунун жалпы базардагы саны көбөйбөйт. 21. Анткени мунун эрежеси ушундай, биткоинге байланыштуу жазылган эрежеси 21 миллион. Ошон үчүн сен айттың, майнерлерге жанагы майнинг кылганда табылган наградасы бөлүнүп турат улам, сплит болот деп аттың да? Халвинг сен азыр 3,5. 3,5. Дагы карап коеюн. Негизи 3,5. Мурда 7 болчу дедим. Мурда 6 болчу. 6. Тең 2-ге бөлдү. Жолбек телефондон карагыча мен бир аз айтып берип турайын. Бул жанагы азыр ошо 3 компьютерлерди, кубаттуу компьютерлерди коюп алып, абдан көп электр тогун жеп майнинг кылышат деп айтып атпайбызбы? Алар ошентип компьютери бир эсепти чыгара берет да, бир математикалык эсептерди чыгара берет. Бирок белгилүү бир убакыттан кийин ошол эсепти чыгарса награда болот экен. Ал эсепти жылдап дагы чыгара албай калышы мүмкүн. Эсили. Балким бат деле чыгарып коюшу мүмкүн экен. Эми ал мындай лотерея экен да. Почти ал ичи система ошондой жазылган, чтобы бардык майнерлерге чачыратып берип турат да. То есть рандомно тандайт да, ал кайсыл компьютерге кайсы убакта түшөт белгисиз да. Семейство майнинговый фермага. Иши кылып мунун баары ошол курсун кармап туруш үчүн, мүмкүн болушунча өстүрүп туруш үчүн. Анан кийин жанагы 21 миллион бат эле болуп кетпеш үчүн, толуп кетпеш үчүн. Эгерде 21 миллион толуп кетсе азыр, анын курсу учат да. Эми ал то же самое колдонгонго жараша болуп калат ал. 21 миллион толбойт, потому что вот вознаграждение каждый 4 сайын кыскарып атпайбы? Эң башында мисалы Сатоши Накамото чыгарган мезгилде бир блок тапканыңызга 50 биткоин болчу. Анан каждый 4 жыл сайын кыскарып жүрүп отуруп, мына 2024 3 биткоин болуп калды да. И дальше эмеге чейин 2140ка чейин ушинтип каждый 4 жыл сайын кыскарып отуруп, эң акырында бир блок тапканыңызга какой-то бир канча бир сатоши эле болуп калат. То есть ол полноценный биткоин эмес. Анда өзүнүн жеген тогундагы электрди да актабай калышы мүмкүн экен. Но бирок ошонун менен жараша ошол все равно баасы өсөт да. Мисалы 10 000 сомго биткоин чыгарып алып, аны 5 000 сомго сатпайсыз да, мисалычы. Сиз минимум 15 000 сом дейсиз. Баасы көтөрүлөр. Азыр 96 болсо, анда 900 000 болуп калышы мүмкүн. Бирок элге айта кетчү нерсе ушул жерден гарантия эмес да, гарантия эмес. Силер айтпадыңар беле дейт. Гарантия эмес алчы, потому что даже ушул 100 000 бойдон калып кетиши мүмкүн. Эл колдоно берсе деле 100 000 бойдон калып кетиши мүмкүн. Даже деген были прогнозы, которые 60 000ден эзел өйдө көтөрүлбөйт дегенчи. Бул 70 это исторический хайптын арты менен жазалган, а дальше көтөрүлбөйт, болду 70 болот. А негизинде 70 болмок деле эмес, просто эле ошо жанагы Трамптын, что биз муну легализовать этебиз, рухсат беребиз, сиздерге жакшы условия түзүп беребиз, $USDT стейбл коинду как доллар катары валюта деп эсептейбиз деген ошол мүмкүнчүлүктөрдүн арты менен жанагындай мисалы биржаларды биринин артынан бирин соттоп, даже Binance'тын жетекчиси Чампенжа деле азыр немеде сот өтүп атпайбы Америкадачы, отмывание денег депчи, акчаны, грязный акчаны тазалаган деген. То есть ошондойлорду көп кылбайбыз деген обещаниялардын арты менен 100 000ге чыкты да. Анан бул негизи гарантия жок деп кайталаганыңда ошол бул негизи ишенимден куралат да, туура. Бул криптовалюта долларга же болбосо алтынга же башка акцияларга байланган эмес.
исключение жанагы прям USDT деген, ну ал деле байланган эмес, аны компьютерный вычисление менен кармап турушат да. Бул ишенимге байланган. Только ишенимге. Ишенимге байланган. Мисалы азыр Трамптын сөзүнө ишенип баасы көтөрүлдү. Эртең чыгып Трамп деген, биткоинің болбогон окат турбайбы? Мунун баарын саткыла, Америка биткоинге блок коет десе, Бүттү уже. баасы жалпайды. Как минимум 40-ка түшүп калышы мүмкүн азыр. Сразу 100-төн 40-ка. Если Трамп там отказ берип, жок, биз ойлонуп көрдүк, болбой калат экен деп айтты дегичекти, ошо 40-ка түшөт. Дальше может 15-ке түшүп кетиши мүмкүн. Анан булардын баалары ошондой адамдардан, алардын жүрүм турумунан, алардын билдирүүлөрүнөн көз каранды. Мисалы Илон Маск, биз тиги Тесланы криптовалюта менен алабыз дегенде баасы учту. Риски көтөрүлгөн ошондон да. Эми Тесланы сата беребиз, Тесланы ошо криптовалюта менен аласыңар да. Анан биткеден кийин кайра Твиттерге жок, биз албайбыз деп жазып койду. То есть ал жерден дагы еще плюс, может быть, вдруг Илон Маск өзү ошондон акча тапкысы келди, может быть. Балким, мисалы арзан кезинде сатып алып туруп, андыктан рынокко белгиспей кичинекейден кылып алып, мисалы бир айда чогултса деле, көп объем чогултуп коюшу мүмкүн да. Сатып алып туруп, же болсо өзүнүн тилектештери менен сатып алып туруп, жанагындай сөздү айтып, баасы көтөрүлгөндөн кийин сатып туруп, анан кийин кайра айтып койду. Ортодон канча, элементарный эсептесе 50 миңден алып, там, ну, условно 20 миңден алып 40 миңден сатса деле, это бирге бир болуп атпайбы? О да байлар байый берет дегенде кээде жазып калышат го. Акция көтөрүлгөндө там Трамп мынчага, Маск мынча байды, Цукерберг дегенче миллиард тапты бир түндө дегендей. Иши кылып булардын амалда болушу мүмкүн. Анан ишенимге байланган. Ал эми MCN коинге ишенүүгө такыр мүмкүн эмес эле, себеби дегенде анын артында кандайдыр бир бай адам турган жок. Андан тышкары же бай адамдын колдоосу болгон жок. Мындай айтсакчы, андан тышкары бул криптовалюта боло эле экен дедим. Криптовалюта эмес, ал токен. Ошо экөөнүн дагы айырмасын түшүндүрүп берсең. Айырмасын мындай түшүндүрүп берейин эми. Мисалы блокчейн, ар бир мисалы биткоиндин блокчейни бар өзүнүн. Ал криптовалюта болуп эсептелет. Негизи мындай айтылат да крипторынокто. Криптовалюта бирөө эле, бул блокчейн. Калганы альткоин деп коет да, эми тигинин копиясы да, ошондон түшкөн. Мисалы Ethereum'дун дагы өзүнүн блокчейни бар, Solana'ныкы өзүнүкү бар, BNB Smart Chain'дики тоже бар, Toncoin ошо жана Telegram'дыкы Toncoin'дыкы да өзүнүн блокчейни бар да. То есть, эгерде аны коин же болбосо аны криптовалюта деп айтыш үчүн, ал ошол өзүнүн блокчейни болуш керек да, өзүнүн собственный блокчейн. Бирөө жарымдын блокчейни эмес. Булардыкы эмнеге жок болуп калды? Булар изначально BNB Smart Chain блокчейнде чыгарылган да. Андай токенди сиз отуруп $10-15 бир көп болсо 20 мүнөттүн ичинде жасап чыгабыз да. Ал эч мындай даже программированияны үйрөнүштүн эч кажети жок. Атай сайттар бар, бир жерге атын жазасыз, мисалы MCN коин деп условно. Количествосы 12 миллион. Кайсы кошелёккө түшсүн, өзүңүздүн кошелёгуңузду указать этесиз. Деплойду бассаңыз, всё, шак түшүп калат и болду. Анан элдерди ишендириш эле калат. Анан ар жагы ишендириш керек эле калат ар жактан. Бул криптовалюта болот, анан антет деп. 200 сомдон кеминде, анан кийин өткөндө бир кишинин видеосун көрсөтсөк го 7 миллион 200 миң салыптыр деп. Эмеденби? Видеодо. Аны ошентип айтып атышат, бирок кээ бирөө жазып атат, ал салган жок, баласы салдырбай койду деп. Мен билбейм, бирок салайын деген экен. Бирок ал жана видеодо бар да, мына салып атат деген видео бар да. Иши кылса, ал мындай криптовалюта дагы болгон эмес жанагы, мындай токендер миңдеп саналат десек болот. Миңдеп саналат. Азыр криптовалюта деп твердо мына рынокко чыккандары саны канча эле? Мисалы, если именно блокчейн десек, ал жакта азыр бизде башаяга 50 блокчейнди көрсөтөт, негизгиси. Иштейт. Сенде жок, менде. Ошонун эң акыркы жагын карасаңыз блокчейн деген. Эми как бы криптовалюта болгондо бул жерден максатына жараша да. Мисалы биткоиндин максаты эмне?
биткойндун максаты эч бир адамга, эч бир өлкөгө көз карандысыз валюта деген, цифровой валюта. Мунун бумажный да жок, бул эчтеке эмес, только цифровой. То есть электрондук валюта. И максаты ошол традиционный инфляцияга жабырланган, кайсы бир өлкөнүн там контролу жок, печатать эте бергендигинсиз мындай эл аралык валюта болобуз. И плюс еще криптовалютаны колдонуш үчүн мен там Сатошига ишенишим кажет эмес, там дагы бир кимдир бирөөгө ишенишим кажет эмес. Мен есть хорошая технология, бардык эмеси, то есть даже ички кодун дагы открытый. Супер демократия да биткоин. Ну ошондой десе болот. Мисалы сен азыр $1 миллион таап туруп тапсаң, банк сурайт, өкмөт сурайт, каяктан таптың жолду? Еще налогун бер дейт. Налогун бер. Кеми 10% бер дейт. Кантип иштеп тапканыңды далилдеп берди. Бюрократия, анан аны теге бир банкка салып койсоң, банк жабылып калса эмне болосуң дегендей, ошондой да. Ошон үчүн баягы супер контролу жок, супер эркин дешенен кийин биткоинди Мына мисалы иштеп чыгышкан. Европадагы бир досума даже $10 000 жөнөткүм келсе, мен биткоин менен спокойно жөнөтүп берем. Комиссиясы жок. Комиссиясы бар, бирок кичинекей комиссия, может быть $10 мисалычы. Сен ошону банкка аркылуу жөнөтсөң, андан кеми 2,5%. комиссия жок дегеним мизерный комиссия. Да. Бул мындай. Аны типа өзүм контролирую да. Мен кааласам, эгер батыраак болсун десем $100 кошуп коем. Жок, жайыраак бүгүн кечке главный жетсин десем, там $1, $2 кылып койсом, бүгүн кечке жетет. Биткоин менен да именно. То есть ал жагын мен контролирую. Ани как там банк, короче, сен $10 000 салып атсаң, ошонун давай 3% мага берет дегендей эмес да. То есть өзгөчөлүктөр ошол да. Анан бул жерде биз урматтуу бизди көрүп аткандарга дагы айта кетели да, жанагы эмне үчүн 200 сомдон сатты эле анан 30га түшүп калыптыр деп айтып атышпайбы? Бул баалар абдан көп нерселерге байланыштуу, өйдө ылдый боло берет. Эми бул криптовалюта макул. Криптовалютадан сырткары жана акциялар бар да. Элестет, мисалы үчүн кайсы бир жердеги билдирүүлөр дүйнөдөгү акцияларга таасир этет. Мисалы Американын федералдык резервдик системасынын билдирүүсү. Аларда квартал сайын, ай сайын отчеттор болуп турат. Мисалы бул жолу Америкада инфляция мынчанча түздү, жумушсуздук мынчанча түздү десе, акция же көтөрүлөт, же ылдый түшүп кетет дегендей. Кайсы бир жерде согуш чыкса, көтөрүлүп түшүп кетет. Мисалы да, бир жерлерде согуш чыкса, будайдын баасы көтөрүлөт. Украинада согуш башталганда будай өстү го. Анткени дүйнөдөгү будайдын көбүн украиндар өстүрөт. Ушул сыяктуу. Ошонун баардыгын окуу, анализдеп, генерировать этип карап отурат экенсиң, мага ошол жагы жакты. Анан эгерде криптовалютага акча салам деген адам болсо, анда ал Facebook'та же Instagram'да тигинин көйнөгү мунун эмеси сүйүүсү деп карап отурбастан ал маалымат окуш керек экен деп ойлоп атам. Кандай дейсиң? Ал ошондой эле негизи. Сен каяктарда окудуң, канча маалымат алдың? Эң биринчиси ошол крипторынок боюнча түшүнүк пайда болуш керек, хотя бы. Хотя бы мисалы криптовалюта, мисалы акция облигацияларда, мисалы ошо сиз торговля кылган жакта хотя бы гарантия бар, регулировка бар да, что ошол биз алып сатып аткан нерсе мошенник эмес деген суроо бар да, мисалы. Мошенник киши компания акция чыгара албайт да, мисалы, условно да. Если даже ал чыкса деле, ал көп заметный болбойт да. Заметный болуп калат. Нет, имеется в виду өтө популярный болуп элдин баары ала бербейт дегеним имеется в видучу. Если ал мошенничество болсо, кайсы бир регулятор өзү жаап коет да, мошеннический эме экен деп турупчу. А крипторынок бир сөз менен айтканда бесконтрольный да. Эч ким контролдобойт. И бияктын 90% токени жанагынын бардыгы бул скам болуп эсептелет да. Хой нени гана бишет этпесин, скам. И чтобы ошол мунусу скам, бул мошенник, а мунусу жакшы нерсе дегенди билиш үчүн хотя бы базовый түшүнүк керек да. Ошолорду коин менен токенди отличать эте алган эң биринчисичи.
аны деле интернеттен окуса болот, интернеттен то есть издесе, көрсө окуй алат. Андан кийин, когда уже бияка түшүнгөндөн кийин, анан жана сиз айткандай ошол Американын отчетуна истеси, анан кайсы бир жерде кандай ситуация болуп атат, Австралияда өрт чыкканда эмне болот дегенде. ошолорду анан новостной эме менен кетирсе болот да. То есть сразу кирип эле новостнойдон баштаган, тиягын түшүнбесең эмнесин. Жок, бирөө Facebookка жазып коюптур, ай. Банкоматтан акча чыгарганды үйрөнө албаган апалар ушу криптовалюта деп жүгүрүп жүрүшөт. Бул ушунун чындыгы ушунда да, туурабы? Ошо банкоматтын алдындагы 4 цифраны паролду терип алышты билбесең, анда кантип бул жакты, бул дүйнөнү өздөштүрөсүң деген кеп да. Тура. Эми көп эле түшүнбөйт да ал жакта. Бирок бул мындай мүмкүн болбогон нерсе эмес, туурабы? Окусаң, түшүнсөң. Ооба, бул жак кайсы гана жашта болбойт. Кайсы гана жашта болбосун, бул индустрия болуп атат да, жаңы индустрия. Ошондуктан бул жакты баягы түшүнүп, окуп, изилдесе, бул деле ошол как инвестиционный инструмент катары колдонсо болот. Кайсы тилде окуп үйрөнүп атасың ушундайларды? Көбүнчө сорус тилде. Көбүнчө сорус тилде. Ну эми азыр трудный деле эмес го, Google переводчик деген бар, там любой страница перевод кылып койсоңуз которуп берет, окуй бересиз. Ал жагы сложный эмес. И тем более азыр жасалма интеллект бар да, мисалы. ChatGPT бар. Ал болбосо DeepSeek бар, кытайлардыкы. Эми ал немножко слабыйраак болуп атат, но акыры ал деле күчтүү болушу мүмкүн. Кирип кыргызча жазыңыз, любой сурооңузду жооп берет. Анан жана MCN коинду ээрчигендер деп коелучу, ошолор ушу Кыргыздан да ушундай акылдуу балдар чыкса көрө албай атасыңар. Кыргыздан деле эмелер акылдуу балдар чыкса болбойбу, тиги бу дейт да. Анан бул сен айтып атпайсыңбы? Булар мошенник дегенде бизден такыр ошол криптовалютаны жасай алчу программисттер чыкпайт дегендик эмес. Жок, андай эмес. Акылдуу балдар чыкпайт дегендик эмес. Сөзсүз чыкса болот. Шумдук балдар, кыздар чыкса болот, туурабы? Бизде эме еще плюс бизде башка өлкөлүктөр, именно Кыргызстанда эме деп коет эмеспи? Конвейер по производству программистов деп коет да негизи. Бизди. Биздин университеттерди программист окуткан немелер, жана университеттер бар го. Ошолорду негизи конвейер деп коюшат. Анткени аяктан окуп чыккан любой бала там Google, Facebook'ta канча бала иштеп жүрөт? Толтура. Алардын баары эле асмандан түшө калып эле же ошол то есть билим менен түшкөн эмес да. Алар ошол жакта определенный университетке билим алган, кандайдыр бир курстарга барышкан. Анан ошолордон жүрүп отуруп тияката тест өткөрүп, тест тапшырышып, аяк өтүшүп, аякта успешно эле иштеп атышпайбы? Ооба, биз көрсөтүп да жүрөбүз. Канча мисалы өтө Европада иштегендерди. Күчтүүсү да бар болот атпайбы арынчасы. Бул жерде ал андай болбойт эмес да, болот, еще бизде бар. Ал просто биздики может быть, биздики жетил элек может быть. Бирок бизде күчтүү программисттер бар. И биздин Кыргызстандан чыкпайт деген это глупость болуп калат да. Чыгат. Но бирок булар эмес да. Себеби деген эми дагы бир жакшы сөз бар. Любой IT проекттин башында айтишник туруш керек да. Программист туруш керек. Булар биз айтишниктерди жалдадык деп атпайбы? Эми ал жалдаган это другое же. Ал жерде болуш керек да, бирок хотя бы понимающий, хотя бы билген адам болуш керек да. Ошол идеяны алып кеткен, ошонун ар бирин хотя бы по полочкам жасай турган, минимальный бир жизнеспособный бир нерсесин жасай турган адам болуш керек. Өзүлөрү. Биз ал Бекмат укмуш программист болуп эле аны эшикке чыгып тиги LinkedIn'ден жумуш иштеп атам десе, рекрутерлер чалып аткан киши болсо, анда ладно эле да. Анан өмүр бою Бекматтын историясын карап келсек, жалаң эле ошондой сетевой маркетинг, кандайдыр бир пирамидаларда жүргөн экен да убагында. Анан ошол жакта жүрүп эле бир күнү мынтип эле чыга калган туура эмес да. Эми туура эмес, эми андай болуп кетиши мүмкүн эмес дегеним. Эми балким үйрөнүп алгандыр деп ойлошум мүмкүн, но эми кылып аткан азыркы ишин карап жок да. Ооба. Конвейер программистов деп атабыз, Туура бизден программисттер көп чыгып атат, айтишниктер көп чыгып атат. Бирок эмнеге алар ушундай блокчейн системасына кирип ийгиликтүү болуп бир блокчейн чыгара албайт жок дегенде? Эмнеге азырынча? Манысы өтө мындай обширный сөз болуп суроо болуп калды го дейм.
может быть подходящая идея нету, может Бәлкім быть чыгарып аткан. может чыгарып атат, но их никто не поддерживает, может быть. Же анын аты белгисиз. Анын аты белгисиз. Мисалы мындай карай келсеңиз, биздин Кыргызстанда элементарный жанагы Wildberries'ке окшошкон marketplace чыгарам деген программисттер көп да. И у них тоже, возможно, у каждого есть по одному продукту. Бирок ал продуктусу көп знаменитый эмес. Бирок ушундай marketplace чыгардык деп ызычуулук атат деп мага жазышыптыр. Ал жөнүндө азырынча маалыматыбыз толук эмес, бирок биз Жолдобек экөөбүз окуп изилдеп көрүп, анан кийин Лимон окуп изилдеп көрүп, анан кийинки берүүбүздө айтып берели дагы кандай жаңы шылымдыктар пайда болду, эмне деп силер болгон көргөнүңөрдү бизге дагы жөнөткүлө. Эгерде дагы мошенничествонун түрлөрүн таап калсак, сөзсүз түрдө айтып деп беребиз, эми алыбыздын билимибиздин жетишинче. Анан болбосо окуйбуз, биз билгендерден сурайбыз. Эгерде бул жерде кимиңер жакшы биле турган болсоңор, анда жазгыла, бизди баягы кошумчалап койгон кошумчалагыла албетте. Бул максатыбыз элге мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат берүү. Анткени биз билдик да, адамдар криптовалютага абдан көп кызыга баштаптыр, жапырт кызыга баштаптыр деп. Анан жанагы отуруп алып эле заматта байып кетиш мүмкүн эмес деп айтышат го. Заматта байып кетиш мүмкүн, бирок ал абдан сейрек. Лотереядай да? Лотереядай. Абдан сейрек. Мисалы, бир айыл жапырт эле ушу баардыгы байып кете албайт. Жана айтып атпайбы деген, биз деген дейт, баардыгыбыз байыбыз дейт, баардыгыбыз мындай бай жашайбыз. Ар бирибиз эмсенин коюнчулар айтып атат да. Ар бирибиз чет өлкөгө саякаттап калабыз. Бирөөлөргө карыз беребиз, жардам беребиз дейби, эмне кылат, Кыргызстандын карызын төлөйбүз дейт. Бул таптакыр мүмкүн болбогон нерсе. Кандайдыр бир 1000 дейин, 10 000 дейин бирөө бат байып кетиши мүмкүн. Айталы ушул эле мына жерде биткоинге акча салып койсо, $1 миллион. Анда да $1 миллион болуш керек да болбосо. Жок, $1 миллион салгандан кийин ал өскүчөктү жашаганга акчаң кош керек да, көчөдө калып калбай. Жок, эми мындай ойлонуп көрсөк да, келип калп эле ойлонуп көрсөк деле, $1 миллион болсо, ошону биткоинге салып, бир 10 биткоин сатып алсаң, азыркы баасы менен алганда 200ге чыгат. Биткоин 200ге чыгып кетсе, анда деле $2 миллион болот. 2 миллион эле болуп калат. Иши 200 сом эч качан сразу $1 миллион болбойт да. Сен козу берип Феррари ала албайсың да. Туура. Эч жактандай болбойт. Анан андай боло турган болсочу, мына азыр эң акылдуулар да, азыркы жерде байлар, сыр маалыматтын үстүндө отургандар, ошолор байымак да биринчи дегенде. Пенсионерлер байысын деп. 30, даже 30 эмес, 10% айына, жылына өскөнгө эмеде отурушпайбы, мисалычы. Ошону эле карап кой. Шүгүр кылып отурат. То есть алар деле билет да, что 30%дан жылына ашыкча эчтеке өспөйт экенинчи. Убара болуп үй салып не кылышат, убара болуп бензин сатып не кылышат, банк ачып не кылышат. Иши кылып ошол, эгерде Жолдобек экөөбүздүн пикирибиз кызык болсо, жазгыла, лайк баскыла, комментарий жазгыла, ар кандай оюңарды, сунушуңарды айткыла. Биз болсо колубуздан келишинче, оюбуз жетишинче айтып бере беребиз. Болгону шылуундукту жарнама кылбайбыз, Анан эң акырында эмени айта кетейин мен. Азыр мисалы биз ушуну обсуждать эттик го. Анан кээ бирөө көрүп алып, булар эчтеке түшүнбөйт турбайбы деп айтышы мүмкүн да. То есть вообще криптовалютаны силер билбейт экенсиңер депчи. Анткени ал ойлоп алышы мүмкүн, что биз башынан аягына чейин прям криптовалютаны по полочкам айтып беребиз депчи. Бизде максат по полочкам айтыш керек эмес, и плюс ошол эле учурда максимально майдалап жөнөкөй тилге жаткырдык да. Ооба. И көп терминди атайы колдонгон жокпуз да. Мен айттым башындагы сүйлөшкөн сөзүбүз ушу болгон. Болбосо мен Жолдобектин эфирлерин көрсөм, муну угатып кайра башың мондай болуп
анан Айланып түшө билесиз. Андан да неме деген жакшы сөз бар. Эгерде азыр бизден уккандан кийин да эчтеке түшүнбөй калсаңар, эчтеке эмес да, ал нормальный да. Акырындык менен ошентип түшүнсө болот. Анан дагы бир эмеси бизде USDT'ни аябай жакшы колдонуп атышат да. Бул практически применение доллардын жана криптовалютасы. И адамдар ошолорду колдонуш керек, ошолордон өзүлөрүнүн мындай сактыгын да караш керек. Жанагындай сиз айткандай, сөзсүз өзүнүн кылып аткан ишине өзү жоопкерчиликтүү болуп, анан жана риск бар экенин унутпаш керек. Сизге жана айтылган немеде айтылган ушу эмени мынтиш керек, антиш керек деген сөздөрдү колдонбогонго тырышсак жакшы болот эле негизи. Кээ бирөөлөр айтып атат да, ушу МСНге алданып калгандан кийин, андан көрө картошкаңды эгип эле отурбайсың, малыңды карап эле ошону менен тирилигиңди кылбайсыңбы депчи. Бул такыр туура эмес. Себеби дегенде адам кой кайтарып жүргөн адам деле мисалы үчүн криптовалюта менен соода кылгысы келет да. Ал деле дүйнөнүн жаңылыктарын, дүйнөнүн немелерин көргүсү келет. Болгону алданбаш керек. Алданып калбаганга аракет кылыш керек. Биз ошого раз ушул эфирибиз бар болгондон кийин, YouTube каналыбыз бар болгондон кийин ошого өбөлгө болобу. Ниет да. Анан бир дагы валютаны, криптовалютаны, акцияны же башка баалуу кагаздарды реклама кылбайбыз. Бул эфир аркылуу берели деген оюбуз могу болгон, жанагы MCN коинди 50 килограмм алтынга байлайбыз деп атпайбы? Анда жөн эле облигация болуп калат да. Жөн эле мындай алтынга байланат. Бул криптовалюта эчтекеге байланбайт. Бул ишенимге байланат. Менин түшүнүгүмдө. Ошол ишенимге байланат, анан кийин ишенип, анан бул өсөт го, бул көптөн бери өсүп келатпайбы деп сатып алышат. Андан сырткары балким кийинки эфирлерибизде ошо акциялар тууралуу айтып беришибиз мүмкүн. Эмнеге Apple'дын акциялары өсөт, эмнеге тиги Microsoft'тун акциялары өсөт, Nvidia эмне үчүн тиги түшүп кетти, DeepSeek чыккан учурда, жана башка эмелердичи. Жасалма интеллект немеси. Жасалма интеллекти. Ушул жаңылыктар жөнүндө кеп кылып мындай сүйлөшүп айтып берели. Балким да кыйын билгендер болсо, мен кыйын билем дегендер болсо, чакырып аларбыз эфирибизге. Кошуп кетербиз делерди. Суроо жооп кылып калган. Анан жөн эле экөөң отуруп алып, бул жайбырат экенсиңер десеңер, анда көрбөй деле койсоң. Эми Жакшы. Чоң рахмат.